Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экенин билем. Мен Мерим Жуманазарова 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банк менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга. Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экендигин билем. Мен Айпери Медет кызы 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банк менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга. Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экенин билем. Мен Шашанбеков Жоламан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банк менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга. Ассаламу алейкум, урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, футбол көрөрмандары. Жалпыңыздарга Кызылкая шаарынан, Кулатов стадионунан салам жолдойбуз. Бүгүн Кыргыз Республикасынын 2024-жылдын улуттук лигасынын кубогу орун алып жаткан учур, урматтуу көрүүчүлөр. Азыркы учурда Бишкек шаарынын Жо командасы менен Нурбаткен командасы беттешкени турат. Бул жарым финалга аттануу десек болот. Бул эки команда буга чейин бир нече жолу бири-бири менен кезигишкен жана улуттук лигадагы өзүнүн популярдуулугун тоо чокусунда болуп келе жаткандыгын сиздерге маалымдап өтөбүз. Бул беттешти бүгүн ЛТР Билим Илим телеканалы, ЛТР Билим Илим YouTube каналы түз алып берүүдө. Ошону менен биргеликте эле микрофондо 2 саат бою мен Актлей Акылбек уулу болом. Бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүн бир эмес 2 оюн көрө алабыз. Дал ушул Кулатов стадионунда. Азыркы учурда Жоо командасы менен Нурбаткен командасы бири-бири менен кезигишет. 16:00 болсо Токтогул командасы менен Бостери командалары кезигишет. Жеңген командалар финалга өтүшөт, ал эми жеңилген командалар болсо 3-4кө оюн көргөзүшөт. Ал эми финалдык бөлүк эртең дал ушул стадиондо орун алат. Бүгүн
бул эки команданын жеңгени демек финалга өтөт. Андан кийин Токтогул менен Боз Теребенин 16:00 бул эки команданын оюнун көрөбүз. Андан жеңген командалар финалга өтөт. Жана 1-2-ге эртең саат 4-тө кезигишет. Ал эми 11:30 болсо жеңилген командалар 3-4кө ойношот. Oyun талаасынын оң жак бөлүгүндө урматтуу көрүүчүлөр, сары кызгыл түстөгү бул Нурбаткен командасы, ал эми oyun талаасынын сол жак бөлүгүндө болсо ак түстөгү бул Жо командасы. Бул эки команда ийгилик каалайбыз, мыкты, керемет oyun тартуулайт деген терең ишеничтебиз. Бүгүнкү оюнда калыстык кылуучу калыстардын тобу менен тааныштыра турган болсом, Бекболот Амиров биринчи категориядагы ош шаарынан башкы калыс. Бүгүнкү оюнда башкы калыстык милдетти аткарат. Биринчи жардамчысы болсо Хусан Жалелидинов, FIFA калысы ош шаарынан, экинчи жардамчысы болсо Жахангир Режидинов биринчи категориядагы ош шаарындагы калыс. Резервдеги арбитр болсо Нокат шаарынын биринчи категориядагы Аброр Абитов. Ал эми матчтын инспектору Мамидин Орунбаев Кызыл Кыя шаарынан, матчтын комиссары болсо Нурсултан Нурболот уулу Бишкек шаарынан. Ушундай бүгүн калыстардын тобу демек бүгүн дагы калыстыкты мыкты деңгээлде карап берет деген терең ишеничтебиз. Улуттук лига билесиздер, А зона жана Б зона болуп ички чемпионаты бар. Ал жөнүндө дагы бир аздан кийин токтолобуз сөзсүз түрдө. Турнир таблицага токтолобуз сөзсүз түрдө. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Мен акырындап эки команданын старттык курамы менен тааныштырып өтөйүн. Нурбаткен командасынын старттык курамы дарбазада болсо биринчи номер менен Айдарали Эргешов, экинчи номерде болсо Элеман Абдумалик уулу, 3-тө болсо Алмаз Абдыкалыков, 4-тө болсо Ариет Жамалидинов, 5-те Алихан Айдарбек уулу, 6-да команда капитаны Эмилбек Эргешали уулу, 7-де болсо Арген Минбаев, Нуртилек Файзиматов 10-до, Азиз Келдияров 13-тө, Нурмухаммед Сыдыков 19-да, 27-те болсо Акжол Тилемов. Башкы машыктыруучу болсо Алмаз Закиров. Нурбаткен командасы мына ушундай старттык курам менен бүгүн оюн талаасында. Ал эми Жо командасы Жо командасынын старттык курамы менен акырындап тааныштырып өтө турган болсом, Данила Добрашевский 88 номер менен дарбазада, Атай Устанбеков 2 номер менен, 4-тө болсо Абдул Сейит, 5-те болсо Айдар Алымкулов, 7-де Калбек Токторов, 9-да болсо Эммануэл Аддей, 14-те болсо Кристан Паул, 17-де Орозбек Абдраимов, Элдос Рашиджан уулу 21-де, 23-те болсо Гаджим Рамазан Валибеков, 28-де Элимбек Шекербековдор оюн көргөзөт. Ал эми башкы машыктыруучусу Жо команданын Немаджан Зикиров. Немаджан Зикиров мына ушундай старттык курам менен бүгүн оюн талаасында өзүнүн командасы. Демек эки командага ийгилик каалап өтөбүз. Бүгүн 90 минутта оюн жүрүшөт. Андан кийин эгерде тең чыгуу орун ала турган болсо, анда кош берилген убакыттан сырткары экстра таймга старт алабыз. Экстра таймдан дагы тең чыгуу менен чыга турган болсок, анда пенальтилер сериясын көрүп калышыбыз мүмкүн. Андыктан 90 минутта же болбосо 120 минутта бою бизден алыстабай туруңуздар. Сыдыков алдын көздөй жана бул топко тилекке каршы Арген Минбаев жете алган жок. Дарбазадан Данила Добраштан
Топты оюнга кошот. Алдыны көздөй Айдар Алымкулов өнөктөш менен алдыны көздөй чыгарылган топ. Бул Орозбек Адраимовго арналган топ болчу, тилекке каршы анык эмес. Башка алыстын ышкырыгы. Дарыгердин көмөгүнө муктажбы? Байкап көрөлү. Ооба. Дарыгердин көмөгүнө муктаж. Экинчи кабаттан жарат алып калгандыгын көрө алдык. Дарыгердин көмөгүнө муктаж. Алмаз Абдыкалыков дарыгердин көмөгүнө керектелдим. Демиктен солугу жакшы деген ишеничтебиз. Оюндун эрежесине сайкеш бир аздан кийин оюнга кошулат. Алдыны көздөй чыгарылган топ. Жана сокку жолдомо мүмкүн. Сокку жана мыкты сейф. Керемет. Калбек Токторовдун мыкты сокку жана Айдар Али Иргешов бул топту артка кайтарууда. Жо командасынын алгачкы анык соккусу жана кооптуу учур баткен үчүн. Мыкты подкат капитандан Элимбек Шекирбеков Жо командасынын капитаны. Нурбаткен сол канаттан чабуулга аракет кылат. Бир оюнчудан жазгырып өтү. Мыкты Алихан Айдарбек уулу бул топту сактап кала алабыз. Сактап кала алды жана чыгарып берсе болот. Айпайчага киргизилген топ, бирок Жо командасынын коргоочуларын өтө алган жок тилекке каршы. Жана каршы чабуулга чыгып кетсе болот. Сол канатка. Сол канаттан ылдамдыгын күчөтүүдө. Байкап көрөлү, эки оюнчудан өтө алабы? Бир оюнчунун жазгырып өттү. Жыйынтыгында дарбазадан оюн башталат. Айдар Али Иргешов топту оюнга кошот. Айдар Али Иргешов алдыны көздөй. Бул жакта ким бар? Алихан Айдарбеков топту өзүнө мыкты кабыл ала алды, бирок жоготуп койгондугун көрүүдөбүз. Алдыны көздөй чыгарылган топ. Эммануэл топту жоготту, анык эмес пас. Батыраак пас берүү керек болчу. Эламан Абдумалик уулу. Жана дарбазач менен 1-1 чыгууда. Сокку жолдосо болот. Ай. Анчейин кубаттуу эмес сокку Айдар Алымкуловдон. Дарбаза ачык болчу. Менимче дарбазачынын үстүнөн көтөрүп жиберсе жакшыраак болмокпу. Эреже бузулган жок, башка калыстын
таризинде болгону. Арген Минбаев жаратылып калгандыгын көрөдөбүз. Дарыгердин көмөгүнө муктаж эмес. Турду Арген Минбаев. Сол канаттан мыкты жазгырып өтүү жана чыгарып берилген топ. Жо командасынын сол канаттан чабуулу. Бир оюнчунун жазгырып өттү. Айпанчанын ичине чыгарып берсе болот. Чыгарылган топ жана сокку. Анчейин анык эмес жана кубаттуу эмес. Жо командасынын акыркы 2 чабуулу Нурбаткен командасы үчүн кооптулук жараткандыгын көрөдөбүз. Эргешев топто оюнга кошот. Алмаз Абдыкалуков ортоңку бөлүк менен анык эмес пас. Элдос Рашиджан уулу. Бул паспы же сокку түшүнө алган жокмун. Алдын көздөй мыкты чыгарып берүү. Бул топко жетиш керек. Акжол Талимов жете алган жок тилекке каршы. Алихан Айдарбек уулу сол канаттан көбүрөөк чабуулга басым жасап жаткандыгын көрөбүз Нурбаткенден. Атай пас жыйынтыгында бурчтан чыгарып берүү орун алат. Жок, дарбазадан. Нурбаткендин чабуулу бир оюнчунун жазгырып өтүү жана эреже бузуу. Нуртилек Файзуматовго карата эреже бузулган. Жана Нурбаткен командасында демек стандарттык абал орун алат, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калуу керек. Оюндун башталарынан бери бурчтан чыгарып берүү орун алып элек. Демек биринчи стандарттык абал Нурбаткен командасында. Дарбазага түз сокку жолдош бир аз кыйынга турушу мүмкүн. Балким Айпанчанын ичине экинчи кабатка көтөрүп бергендиги дурус болот деп ойлоп жатам. Байкап көрөйлү. Жана бурчтан экинчи кабатка көтөрүлгөн топ жана баш менен сокку жолдогонго Ариет Жамалидинов мүмкүнчүлүк алган болчу, бирок эмнегедир жөн эле секирбестен туруп башын менен сүзгөн таризде калып кетти. Балким секирип чын дилден сүзө турган болсо, гол жаратып калууга толук мүмкүнчүлүк алган эле. Ортоңку бөлүккө бул жакта Жо командасынан эч ким жок. Бирок өзүнүн карамагына ала алды. Жазгырып өтүү сол канатка. Пас. Оң канатка бурса болот. Анык эмес пас, сактап кала алабы? Ооба, сактап кала алды Атай Рустамбеков. Эреже бузулду. Элдос тарабынан эреже бузулду. Алдын көздөй жана офсайд жок болсо, мыкты мүмкүнчүлүк болот болчу эгерде өтүп кете турган болсо. Орозбек Абдраимов алдын көздөй чыгарылган топ жана Калбек Токторов алдын көздөй чыгарылган топ болчу, бирок сактап кала алды. Жана керемет подкат Ариет Жалалидиновдон.
Эреже бузулду. Топ Джо командасында. Топтун багытын ортоңку бөлүккө жана оң канатка. Оң канаттан Рустамбеков Атай сол канатка бурууда, бирок анык эмес пас. Жана алдыны көздөй чыгарылган топ. Жыйынтыгында Нурбаткенден эреже бузулду. Бул Сараев кагаз менимче. Ооба. Сараев кагаз. Капитанга карата Сараев кагаз. Элимбек Шекербековго. Ооба, анткени чабуулду токтоткондугун көрө алдык. Эгерде азыр эреже бузбаганда, анда дарбазачы менен бирме-бир чыгып калмак. Жана жанды өнөктөшү барат эле. Нурбаткенде өтө чоң мүмкүнчүлүк бар болчу. Сараев кагазды команда капитаны Элимбек Шекербеков татыктуу алды десем жаңылышпайм. Демек, Нурбаткен командасында дагы бир стандарттык абал пайда болду. Бул мүмкүнчүлүк Айпанчандан анчайын алыс эмес. Демек, дарбазага түз сокку жолдосу дагы болот. Же өнөктөштөрүнө экинчи кабатка көтөрүп бергени дурус болот. Же болбосо жанында Нурмухамбет Сыдыков турат. Ал жак менен биргеликте оюн көргөзсө болот. Андан бери Ариет Жалалидинов турат. Ал жака берсе болот. Артта Алихан Айдарбеков турат. Кандай кадамга барат? Дарбазага түз сокку жана анык эмес. Абайлаш керек. Алдыны көздөй жана топ каптал сызыгынан чыгып кеткендегин көрө алдык. Арты көздөй пас. Жана топтун багытын оң канатка бурду. Жо командасы демек каршы чабуулга дароо чыгып кетсе болот. Бир оюнчудан жазгырып өтүлгөн жана алдамдыгын күчөтүүдө. Айпанчанын ичине көтөрүлгөн топ жана сокку жолдош керек. Ыңгайсыз болуп калды окшойт. Бирок сокку жолдогонго чоң мүмкүнчүлүк болчу. Орозбек Абдраимов эмнегедир сокку жолдогондон баш тартты жана Калбек Токторов дагы тепкенге аракет кылып көрдүм. Эгерде топко тийгенде балким гол жаралгандан да эң кооз голдордун бири болуп калмак. Алдыны көздөй.
Сол канаттан Жо командасы көбүрөөк чабуулун аткарып жаткандыгын көрө алдык. Буга чейинки 2 эпизодду дагы карай турган болсок, сол канаттан чабуулга көбүрөөк басым жасайт экендигин байкалууда. Айпанчага көтөрүлгөн топ жана бул топ оюн талаасын таштап чыгып кеткендигин көрдүбүз. Дарбазадан оюн башталат. Эргешов топтон огушот. Анык эмес пас, чынтыгында топ жоготуу жана мыкты кесип берүү. Сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк ала алган жок Тилекке каршы Калбек Токторов. Коргонууда мыкты Нурбаткен. Жана Нурбаткендин чабуулу мыкты подкат жана каптал сызыгына Нурбаткен кошуп берет. Сокку жолдоп көрдү. Анчейин кубаттуу эмес. Мындай топторду дарбазачы оңойлуктан кармап алышы турган иш. Каптал сызыгынан Жо оюнга кошуп берет. Эреже бузулду. Топтун багытын сол канатка, оң канатка бурууда. Дурустап кабыл ала алган жок Тилекке каршы. Чынтыгында Нурбаткен өзүнүн карамагына ала алды. Алдыны көздөй Алихан Айдарбеков. Айдарбек уулу. Ортоңку бөлүктөн. Кайрадан сол канаттан чабуулга аракет кылып көрөт Жо. Ортоңку бөлүккө. Калыска топ тийгендигин көрө алдык. Жана тийген учурда Калыс өзү оюнга кошуп берет. Топ Нурбаткенде. Каптал сызыгынан Нурбаткен. Алдыны көздөй. Топ жоготуу. Анык эмес пас. Алдыны көздөй мыкты чыгарып берүү жана кирип баруу керек. Орозбек Абдраимов азыр керемет чыгарып берүү орундалган болчу. Абдраимов Тилекке каршы жете алган жок жана капитандан дагы бир эреже бузуу Элимбек Шекирбековдон. Ак жол Тилемовго карата. Эскерте кетсек, дал ушул Жо командасынын капитанында бир сары айып кагаз бар. Абайлашы керек. Дагы бир сары айып кагазга душар боло турган болсо, анда капитан оюн талаасын таштап чыгып кетишине туура келет. Андыктан абайлашы керек. Муну жакшы түшүнгөн Элимбек Шекирбеков дароо Калыс менен тартышканга барган жок.
Сол канатка. Ортоңку бөлүккө жана мыкты жазгырып алуу. Артты көздөй, алсаң сокку жолду болот, жок, чыгарып берилген топ. Эми каршы шабуулга чыгып кетсе болот Жок командасы, ылдамдыгын күчөтүүдө. Айпанчанын ичинде Калбек Токторов бар. Тилекке каршы токту сактап кала албады, эки оюнчудан өтө алган жок. Эреже бузуу, ооба, кармап койгондугун көрө алдык. Пас. Жана каршы шабуулга чыгып кетсе болот. Канчайын кубаттуу. Башаламандык. Алдыңызда каптасызынан Нурбаткен кош берет. Жанында өнөктөшү менен Жинабын алдыңызга чыгарылган топ. Дарбазачы менен бири-бири чыкканга мүмкүнчүлүк алабы? Жок. Жок командасынын коргоочулары коргонууда мыкты. Жанда өнөктөшү менен Алихан Айпанчага көтөрүлгөн топ жана сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк ала алган жок. Тилекке каршы Эрген Минбаев. Оң капталда Нурбаткен чабуулда бир оюнчуну мыкты жазгырып өтүү жана чыгарылган топ сокку жолдош керек. Анчейин кубаттуу эмес Тилекке каршы. Мындай соккулардын улам гол жаралышы кыйынга турат го дейм Нурбаткен үчүн. Менимче кубаттуу сокку керек, таамай сокку керек дарбазага. Азырынча мындай соккулардан бир гана Жок командасында болду, дарбазага таамай жана кооптуу бир сокку. Оюндун 28-минутасына бара жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары ачыла элек. 0-0. Жок командасы демек каршы шабуулга чыкса болот. Бир оюнчудан жазгырып өттү жана топтун багытын сол канатка буроуда. Көкүрөк менен мыкты кабыл алуу жана чыгарып берсе болот. Бир оюнчудан жазгырып өтү жана чыгарылган топ. Бул жерде эч ким жок Тилекке каршы. Сол канаттан аракетин көрөт. Ортоңку бөлүккө Айпанчага көтөрүлгөн топ жана Эргешев мыкты. Нурбаткенде жана мыкты кесип берүү.
Дарбазага дароо сокку жолдош керек болчу. Айпанчага көтөрүлгөн топ. Экинчи кабат аткан Жо командасы. Бул жакта оюнчулар жок. Бирок каптасынан топ чыга элек. Ортон көрүктөн жана алдыны көздөй чыгарылган топ. Бул топду сактап кала алды жана мыкты чыгарып берүү. Мүмкүнчүлүк Орозбек Абдраимовда. Өнөктөшүнө калтырды. Орозбек кайрадан топ жоготуу. Эреже бузулду жыйынтыгында. Дароо топту оюнга кошот. Жана топтун багытын сол канатка бурган болчу. Алдыны көздөй чыгарылган топ. Сокку жолдоп көрдү. Алдыны көздөй Нурбаткен. Оң капталдан топ үчүн күрөш. Чыга элек топ. Оюн көргөзсө Акжол Тилемов. Арт менен. Элеман Абдумалик уулу. Бир оюнчунун жазгырып өттү. Коргоочу мындай тогузжикке барбаш керек болчу мына жыйынтыгында. Эреже бузуу болгондой анда Жо командасы дароо каршы чабуулга чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк алган беле. Балким акыркы оюнчу, акыркы коргоочу жазгырып өтүүгө алдашууга аракет кылбастан пас менен оюн көргөзсө туура болот деп ойлоп жатам. Анткени бир эле адашууга жол бере турган болсо анда мындай адашуудан Жо командасы пайдаланып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгү жетет. Алды көздөй. Экинчи кабаткан Жо командасы. Сыдыков. Сол канатка мыкты кесип берүү. Алихан Айдарбек уулу өз Айпанчанын ичине кирип барган топ жана оюн талаасын таштап чыгып кеткендигин көрүүдөбүз. Мыкты сокку. Эреже бузулган жок, уланса болот. Айдар Алымкулов уланат, сол канатка топтун багатын бурууда. Бул топ оюн талаасын таштап чыга элек. Жанында өнөктөшү менен жана ортоңку бөлүккө. Алыстан сокку жана анык эмес.
мыкты. Эки оюнчудан өтө алган жок. Жыйынтыгында топ жоготуу жана мыкты кесип берүү. Эргешев болбогондо анда Калбек Токторов мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайт эле. Мыкты жазгырып алуу. Жыйынтыгында топ жоготуу. Бул эки команда эскертип өтө турган болсо, урматтуу көрүүчүлөр, жеңген команда финалга чыгат. Жеңилген команда 3-4кө оюн көргөзөт. Андыктан бул эки команда бүгүнкү жеңиш финалга чыгуу үчүн жолдомо. Андыктан бар күчүн жумшайт. Валибеков эки оюнчудан өтө алган жок. Алдыны көздөй кесип берүү. Кубаттуу. Алихан Айдарбек уулунан. Нурбаткенде топ. Ортоңку бөлүктөн алыстан сокку. Сыдыковтан. Мындай соккулар да керек. Сыдыков буга чейинки айыптообундагы тепкен болчу. Аяпанча сыртынан чындыгында соккусу кубаттуу болгону бир аз гана Сыдыковго тактык жетпей жаткандай. Эгерде дарбазага түз, Дамай жана дарбазачыга эмес, дарбазачыдан бир аз башка тарапка тебе турган болсо анда гол жаралышы мүмкүн. Айпанчанын сыртынан дагы тепсе. Алдыны көздөй. Эреже бузуу. Нурбаткенде топ. Жазгырып алуу жана Нуртилек Файзиматов топту жоготкондугун көрөбүз. Жана топтун багатын жок командасы оң канатка барат. Жазгырып алуу. Элдос бирок үч оюнчудан өтө албайт. Турган эч бирок өнөктөшүнө калтырса болот эле. Бир гана тактык жетпей калды. Алихан. Алдыда Арген Минбаев бар. Жок, жанында өнөктөшү менен оюн көргөзөт. Сыдыков. Алдыны көздөй. Айдар Алымкулов. Сыдыковтан дагы бир сокко. Сыдыков жана Азиз Келдияровдор алыстан соккулар кубаттуу экендигин көрүбүз Нурбаткенден. Өнөктөш менен ортоңку бөлүктө эч ким жок.
Oyundун 40-минутасына сапар алдык, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары ачыла элек. Жана биринчи бөлүктүн бүтүшүнө болгону 5 минут убакыт калды. Эгер эсеп сандары ачылбай турган болсо анда экинчи бөлүктөн булай командадан гол күтүп калабыз. Айдар Алыкулов сол канатка. Жана топтун боготун оң канатка бургандыгын көрөтөбүз. Элдос Разимжан уулу жана сокку шашпаш керек болчу Элдос. Рашиджан уулу Элдос Айпанчанын ичинде алдында эч ким жок болчу. Алдыга кирип барса болот эле, дарбазачы менен бирме бир чыкса болот эле. Жанында өнөктөшү бар болчу. 23 номерде Велибеков бар болчу жанында. Эмнеге шашты Элдос? Түшүнүксүз. Дарбазага да ушундай сокку жолдош керек эле. Жакшы. Оюнланат. Каптасынан Жо кошуп берет. Мыкты. Башаламандык. Жыйынтыгында Жо командасына жана алдын көздөй чыгарылган топ. Азыркы чабуулду эгерде Алмаз Абдыкалыков болбогондо анда Жо командасына дагы бир мүмкүнчүлүк жаралмак. Алмаз бардыгын көзөмөлдөп турат. Коргонууда мыкты экендиги байкалууда. Эч ким жок бул жакта. Анык эмес пас. Эреже бузулган жок. Эки оюнчуга эмнеге жалгыз барып атат түшүнүксүз. Дагы эки оюнчуга жалгыз жазгырып өтүүгө аракет кылып жатат. Менимче мындай учурда пас менен чыккан туура болот. Деп ойлоп жатам. Финалга бир кадам калды. Ойнош керек. Катачылыкка жол бербеш керек. Гол жаратуу керек. Акырына чейин ойноо керек. Алдын көздөй. Сол канатка Алихан Айдарбек уулу жазгырып өтүүгө аракет кылат. Атай Устанбеков жазгырып өтүү жана чыгарып берилген топ. Жана кандай кадам көрөт? Ариет эки оюнчудан жазгырып өтө алган жок тилекке каршы. Бирок Ариет топту сактап кала алды. Oyun уланат. Кайрадан Нурбаткенде эми оң канаттан чабуулга өтсө болот. Каршы чабуулга Нурбаткен мүмкүнчүлүк бербеди. Алдын көздөй. Жана бурчтан чыгарып берүү. Ооба. Жо командасында биринчи бурчтан чыгарып берүү.
бул 44-мүнутада орун алып жатат. Урматтуу көрүүчүлөр, биринчи бөлүк бүтөйүн деп калды. Элдос Рашиджан уулу бурчтан чыгарып берет. Стандарттык кабыл Жо командасына мындай мүмкүнчүлүктөн кабыл алып калуу керек. Буга чейин экинчи кабаттан жана сокку жолгонго мүмкүнчүлүк болбоду. Алыстан сокку анчейин анык эмес. Буга чейин 2 стандарттык кабал Нурбаткенде орун алган. Азыр гана Жо командасы биринчи ирет бурчтан чыгарып берүүнү орундады. Биринчи бөлүк акырындап аягына чыгып келе жатат жана башкы калыс беттештин биринчи бөлүгүнө 2 мүнөт убакыт кошуп берди. Каптасы Нурбаткен. Алдыны көздөй. Ортодон Урстан Беков катачылыкка жол берүү. Эреже бузулду. Алихан Айдарбек уулуна карата эреже бузулду. Дарыгердин көмөгүнө муктаж эмес. Сол канаттан Сыдыков ортоңку бөлүккө. Эреже бузулду. Жана Сарайып кагаз экинчи номурдагы Эламан Абдумалик уулуна. Жана дарыгердин көмөгүнө муктаж. Демек, Жо командасында акыркы чабуул менимче беттештин кошулуп берилген убактысы дагы аягына чыгып баратат. Демек, эки командада тең биринчи бөлүктө 2 Сарайып кагаз бар. Жо командасында капитанда Эмилбек Шекербековда, ал эми Нурбаткен командасында Эламан Абдумалик уулунда Сарайып кагаз бар. Касыныш кыргы жаңырды. Биринчи бөлүк 0 эсеп менен жыйынтыкталат. Анчейин коптогу абалдар көп болгон жок. Ал эми экинчи бөлүктө бул командадан албетте бардыгыбыз гол күтүп калабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Экинчи бөлүктөн кайрадан көрүшөбүз.
Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экенин билем. Мен Мерим Жуманазарова 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банк менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга. Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экендигин билем. Мен Айпери Медет кызы 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банк менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга. Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экенин билем. Мен Шашанбеков Жоламан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банк менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга. Дагы бир жолу салам жолдойбуз, урматтуу көрүүчүлөр. Кулатов стадиону Кызыл Кыя шаарында бүгүн өзгөчө оюн Жо Бишкек командасы менен Нурбаткен командасы оюн көргөзүүдө. Кыргыз Республикасынын улуттук лигасы 2024 кубогу. Демек, финалдык беттештер орун алууда. Тагыраагы бул эки команданын кимиси жеңе турган болсо, анда финалга чыгат. Эми жеңилгендер болсо 3-4кө оюн көргөзүшөт. Биринчи бөлүк 0-0 эсеби менен жыйынтыкталды, урматтуу көрүүчүлөр. Эки тарапта тең бир нече кооптуу абалдар жаралды, бирок бир аз гана балдарга тактык жетишпей жаткандай командаларга. Ошол эле Жо командасы дагы бир нече жолу дарбазага тактамай сокку жолдогонун көрө алдык. Кооптуучулар жараталды. Нурбаткен дагы стандарттык абалдардан кооптуу абал жараталды. Биринчи бөлүк ушундай таризде 0-0 эсеби менен жыйынтыкталды. Жо командасында экинчи ирет бурчтан чыгарып берүү жана баш менен сокку, тагыраагы сокку эмес, бул чыгарып берүү болчу. Баткен командасы бул учурдан чыгып кете алды, алдыны көздөй. Бир оюнчудан жазгырып өтө алабы? Жазгырып өтүү. Жана жыйынтыгында топ жоготу. Ушундай орун алды, урматтуу көрүүчүлөр. Мен болсо акырында убакыттан турбастан жалпы курам менен тааныштырып өтө берейин. Бишкек шаарынын Жо командасынын курамы, старттык курамы 88-чи номурда дарбазада болсо Динила Добраштан, 2де болсо Атай Урустам Беков, 4тө Абдул Сейид, 5те болсо Айдар Алымбеков, Айдар Алымкулов, 7де Калыбек Токторов, 9да Эммануэл Аддай, 14тө Кристан Паул, 15те Орозбек Абдраимов, Элдос Рашиджан уулу 21де, 23тө болсо Велибеков Гаджи Рамазан деген оюнчу бар болчу. Ал экинчи бөлүктүн башында оюн талаасын таштап чыгып кетти. Анын ордуна 11-чи номурда Турдали уулу Зиёев оюн талаасына кирди. 28-де болсо команда капитаны Элимбек Шекербеков. Элимбек Шекербеков бир сарайып кагазына дуушар болгон биринчи бөлүктө. Нурбаткенде дагы сарайып кагаз бар. Экинчи номурда Элеман Абдумалик уулу сарайып кагазга дуушар болгон болчу. Алмашуудагы оюнчуларга көз чаптырсак, урматтуу көрүүчүлөр, 6-номур менен
Азирет Маратбеков 11-де болсо оюн талаасына кирди. Турдали Зиёев 17-де Болот Асралиев 18-де болсо Искендер Асанбеков, 20-да Давранбек Абдувахапов, 30-да болсо Амир Нурбаев, 47-де Актан Абасов, 69-да Мухаммед Али Бахтияров. Мына ушундай жалпы курам Джо командасында ал эми Нурбаткен командасынын старттык жана жалпы курамы менен тааныштыра турган болсок, 1-номурда Айдарали Ергешов дарбазада, 2-де болсо Элеман Абдумалик уулу. Жогоруда айттым, бул оюнчу да Сарайып кагаз бар биринчиликти алган. 3-номурда Алмаз Абдыкалыков, 4-тө Ариет Жамалидинов, Алихан Айдарбеков 5-те болсо, Элеман Ергешали уулу 6-да, Арген Минбаев 7-де, 10-до Нуртилек Файзиматов, Азиз Келдияров 13-тө, 19-да болсо Нурмухамбет Сыдыков, 27-де Акжол Талимов. Айбайынчадан Нурбаткен Чабуулда. Жана будан Жо командасы чыгып кете алды. Алмашуудагы оюнчулар 16-да Медет Арапов, 21-де Исабек Жураев, 9-да Бахтияр Жаныбеков, 11-де Идирис Мусаев, 20-да болсо Махамбат Расул Тагайбеков, Самирбек Топчуев болсо 8-де, 17-де Шумкарбек Шадыман уулу. Мына ушундай жалпы курам Нурбаткенде азырынча алмашуу орун ала элек. Бир гана Жо командасында алмашуулар орун алды. Эскерте кетебиз, эгерде бул кубокто, бул оюнда экинчи бөлүктө да бул эки команда, Жо командасы менен Нурбаткен командасы тең чыга турган болсо, кошуп берилген убакытты эске алганда дагы тең чыга турган болсо, анда экстра таймга сапар алабыз. Экстра таймда 15 минуттадан 2 тайм, 30 минутта дагы оюн болот. Эгер анда дагы жеңүүчүнү аныктай албасак, анда пенальтилер сериясы болору турган иш. Андыктан бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Алдыда бул эки команда албетте футболдун мыктысын көргөзөт деген ойдомун. Бүгүнкү оюнда калыстык кылып жаткан башкы калыс Бекболот Амиров, биринчи категорияда калыс Ош шаарынан. Биринчи жардамчысы Хусан Жалалдинов, ФИФА калысы Ош шаарынан. Экинчи жардамчысы Жакангир Сиражидинов, биринчи категорияда калыс Ош шаарынан. Жана Жо командасы чабуулда Айпайынчадан алыстан сокку, жана мыкты сейф. Кубаттуу сокку. Ушуну менен Айдарали Ергешов эки жолу мынтип керемет соккуну артка кайтарууда. Азамат. Офсайд. Офсайдта калып кеткен Орузбек Абдраимов. Резервдеги арбитр болсо Аброр Абытов, биринчи категорияда калыс Ноккар шаарынан. Матчтын инспектору Мамидин Орунбаев, Кызылкая шаарынан. Матчтын комиссары Бишкек шаарынан Нурсултан Нурболот уулу. Ушундай калыстар тобу. Эреже бузулду. Алдыны көздөй. Жана сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк. Сокку жана Айдарали Ергешевдин дал колуна, дал өзүнө сокку жолдогон. Орозбек Абдраимов.
Демек, урматтуу көрүүчүлөр, Нурбаткен командасында алмашуулар орун алат. Азиз Келдияров оюн таласын таштап чыгып келген 13 номеру менен. Анын ордуна 21 номерде Исабек Жураев оюн таласына кирет. Демек, эки командага тең бирден оюнчу алмашылды. Каптал сызыгынан Кристиан Паул жазгырып өтүү. Дагы бир оюнчудан өтүү жана айпанчанын ичине киргизип борсо, көтөрүлгөн топ жана баш менен сокку дарбаза астынан бир аз жогору. Дарбазач менен бирме-бир чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк алган болчу. Тилекке каршы коргонуу да мыкты жо командасы. Жана ортон колуктө Нурбаткен командасынын чабууланат, оң канатка бурат. Менимче бул офсайдта. Жок, офсайдта жок экен. Айпанчанын сыртында. Жанда өнөктөшүн. Алла ес берүү. Мыкты. Алмашта чыккан оюнчу. Өтө алган жок Элеман Абдумалик уулудан. Турдали Зиоев. Алихан алдыны көздөй. Кристиан Паулдан өтө алган жок. Эки оюнчудан жазгырып өтүү жана Кристиан Паулга карата эреже бузулду. Алдыны көздөй. Адашууга жол берди. Жана өнөктөш менен оюн көргөзөт. Алыстан чокку жолдогонго мүмкүнчүлүк берген жок Тилекке каршы. Эки оюнчудан жазгырып өттү. Эммануэл сол канатка. Алдыны көздөй жана баш менен сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк алган. Тилекке каршы анчейин ийгиликсиз. Дагы бир көтөрүп берүү жана Ергешов бардыгын көзөмөлдөп турат. Чабуулда эреже бузуу.
Алмашуулар орун алууда, урматтуу көрүүчүлөр. Нурбаткен командасында Алихан Айдарбек уулу 5-номерде оюн талаасын таштап чыгып кетти. Анын ордуна 17-номердагы Шумкарбек Шадыман уулу оюн талаасына кирет. Башаламандык. Эреже бузулган жок. Ортоңку бөлүктөн сол канатка узатылган топ жана алыстан сокку. Ергешев бардын көзөмөлдөп турат. Тоочун күрөш оң канатка. Эки оюнчудан жазгырып өтө алабы? Жок. Жыйынтыгында бурсан дарбазадан кошуп берет Ергешев. Алдын көздөй. Анык эмес пас. Ергешев. Ereje buzuldu. Sol kanatка жана мыкты мүмкүнчүлүк. Сокку жолдош керек, сокку жолдош керек. Сокку жана гол! Нурбаткен командасы экинчи бөлүктө эсеп сандарын ачып олтурат, урматтуу көрүүчүлөр. Мыкты чабуул, бир азга ойлонуштуу балдар. Бирок жыйынтыгында сокку жолдоп гол жаратып олтурат. Эгер адашпасам, Нуртилек Файзиматов биринчи голду аткарды. Эсеп сандары 0-1. Алдын көздөй. Сол канатка мыкты чыгарып берүү жана жыйынтыгында офсайд. Алдын көздөй.
арт менен оюн көргөзөт жана алдыны көздөй узатылган топ. Бул жакта өнөктөштөрү жок Нурбаткендин. Каптал сызыгынан Жо командасы топто оюнга кошот. Жана Шумкарбек Шадыман уулу каптал сызыгынан кошуп берет. Экинчи кабаттан жана дагы бир чабуулга мүмкүнчүлүк. Айпачан ичине киргизилген топ жана чыгарылган топ. Дарбаза устунуна тип сыртка чыгып кетти. Дагы бир гол жаратылууга аз гана калды. Нарген Минбаев. Менимче сокку эмес, көтөрүп берүүгө аракет кылган, бирок ошол көтөрүп берилген топ дарбаза устунуна тип сыртка чыгып кеткендигин көрө алдык. Эгер бир аз ылдыйраак болгондо анда гол жаралып калышы толук мүмкүн эле. Дагы бир чабуул Нурбаткенде. Эгерде топко биринчилерден жоо жетсе анда эреже бузуу ооба. Анткени арттан колунан кармап койгон болчу. Демек сарайып кагаз көргөзүлөт. Капитанга, урматтуу көрүүчүлөр. Жана буга чейин капитан билесиздер, сарайып кагаз бар болчу. Дагы бир сарайып кагаз жыйынтыгында кызыл айып кагазга дуушар болуп отурат. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, Жо командасында дагы бир сарайып кагаз пайда болду. Буга чейин команда капитаны Элимбек Шекербеков сарайып кагаз алган болчу биринчи бөлүктө. Экинчи бөлүктө дагы бир сарайып кагаз алып, жыйынтыгында кызы айып кагаз менен оюн талаасын таштап чыгып кеткендигин көрө алдык. Биринчи сарайып кагазды дагы Эмилбек дал ушундай алган болчу. Акыркы чабуулду кол менен оюнчуну тартып калып сарайып кагаз алган эле. Бул ирет дагы кол менен тартып калып, мына мынтип сарайып кагазга дуушар болуп отурат. Жыйынтыгында оюн талаасын таштап чыгып кетти. Эми жеңилип жаткандыгы 1, ал эми 10 оюнчу менен оюн талаасында тургандыгы 2. Мына ушундай Жо командасы 10 оюнчу менен оюн талаасында оюн жүргүзөт. Сарайып кагаз Арет Жамалидиновго дагы сарайып кагаз көргөздү. Башкы калыс Нурбаткенде дагы 2 сарайып кагаз бар. Биринчисин Элеман Абдумалик уулу алган, экинчисин Арет Жамалидинов алды. Ойнуланат. Мыкты жазгырып алуу.
Экинчи оюндан өтө алган жок Тилекке каршы. Арген Минбаевтан тагырга жана Жо командасында алмашуулар орун алат. 21 номердагы Элдос Рашиджан ул оюн талаасын таштап чыгып кетет. Анын ордуна 17 номердагы Болот Астралиев оюн талаасына кирет. Мына ушундай алмашуу Жо командасында. Сол канаттан чабуул уланат, оюн талаасынан топ чыга элек. Улантса болот. Абдул дарбазачы менен оюн көргөзсө болот. Жетимишинчи минуттага сапар алып жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Эсеп сандары 0-1 Нурбаткен командасынын пайдасына. Жо командасы бир оюнчу аз ойноп жаткандыгын билебиз. Жана Арген Минбаев дарыгердин көмөгүнө муктаждалат. Алны көздөй. Алны көздөй. Сыдыков топ жоготуу.
Алдыңызда коргондо мыкты Нурбаткен. Жарат алып калгандыгын көрүүдөбүз. Нурбаткен командасын. Жана дарыгердин көмөгүнө муктаж. Oyun уланат, урматтуу көрүүчүлөр. Нурбаткен командасында бир эмес дары 2 оюнчу жарат алды. Бирөөсү оюн таласына кирди, экинчиси оюн таласынан чыгып дарыгердин көмөгүнө муктаждалып жатат. 19 номердагы Нурмухаммед Сыдыков бутун катуу оорутуп алган окшойт. Менимче Сыдыков оюн таласын таштап алмашууга башка бирөө кирет окшойт. Дагы бир чабуул Жо командасында өнөктөшүнө калтырган жана Айпанчанын ичине көтөрүлгөн топ жеткен жок.
жана бир оюнчудан жазгырып өтүп дагы бир көтөрүлгөн топ. Бул жакта ким бар? Сокку жолош керек. Анчайын кубаттуу эмес. Сыдыков кайрадан оюн таласында. Алынып өздөй. Оң канаттан чабуул уланат жөө командасында. Мыкты кирип баруу. Эки оюнчудан өтө алган жок Тилекке каршы. Болот Арслалиев. Өнөктөш менен оюн көргөзөт. Топ оюн таласын таштап чыга элек. Демек оюн көргөзсө болот. Айпанчанын ичине киргизилген топ. Жана баш менен бул жака эмес дарбазага соккучулуш керек. Оюн таласын таштап чыга элек. Бир оюнчудан жазгырып өтүү жана өнөктөшүнө калтырган анык эмес пас. Баткен командасынын демек каршы чабуулу, керемет кесип берүү. Бир оюнчудан жазгырып өтүүгө аракет кылып көргөн, бирок Тилекке каршы өзүнүн мыктылыгын Абдулсейит көргө салды ушул жерден. Алыстан сокку жолдоп көрдү. Кристиан Паулга азыр пас берип коюу керек болчу. Анткени ошол ыңгайлуураак эле жок командасында. Каптасынан кош берет. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Жоо командасында дагы бир стандарттык абал. Буга чейин стандарттык абалдардан көтөрүп берилген топту же болбосо капталдан чабуулдагы көтөрүп берилген топторду баш менен сүзө алышкан эмес Жоо командасы. Азыр кандай болот экен байкап көрөйлү. Кристиан Паул көтөрүп берилген топ жана дарбазадан оюн башталат. Алыстан сокку. Анык эмес. Сексен экинчи минуттага сапар алып жатабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Экинчи бөлүктүн бүтүшүнө дагы аз гана убакыт калды. Ушул эсеп сандарын сактап калса болот Нурбаткен. Албетте финалда болот. Ал эми Жоо командасы оңой олтоң жеңишти берип койбошу турган иш. Андыктан дагы бир гол жаратууга Нурбаткен аракет кылып көрө бериш керек. Эмнеге болбосун. Бир оюнчу аз ойноп жатат Жоо. Анткени капитан оюн таласын таштап чыгып кетти. Алдын көздөй кесип берилген топ жана Айпанчанын ичине киргизилүүгө аракет кылып көрдү. Жыйынтыгында бурчтан чыгарып берүү орун алат. Кристиан Паул бурчтан чыгарып берет. Кристиан Паулдан бурчтан чыгарып берилген топ жана эч кандай пенальти жок экендигин көргөзүүдө. Каптасын таштап чыгып кетти топ. Алдын көздөй сол канаттан ылдамдыгын ашырууда. Айпанчанын ичинде өнөктөшү бар. Жана сокку жолгонго мүмкүнчүлүк бербеди.
Эреже бузулду. Сол канатка. Сол канаттан чабуул көбүрөөк уланууда. Орозбек Абдраимов бир эмес бир нече жолу сол канаттан чабуулду баштап берди. Оң канаттан эреже бузулган жок. Демек дарбазадан оюн башталат. Дарбазадан оюн башталат. Алдыны көздөй чыгарылган топ. Демек капитандык милдетти Эммануэл Аддей аткарып жатат. Элимбек Шекербеков оюн талаасын таштап чыгып кеткендигине байланыштуу 2 сарайып кагаз, 1 кызыл менен Айпанчага көтөрүп берсе болот. Батыраак көтөрүп берүү керек. Очень күрөш. Oyunun 85. minutасы урматтуу көрүүчүлөр. Экинчи бөлүктүн бүтүшүндө дагы 5 минут убакыт калды. 5 минуттан ичинде Джо командасы гол жарата алабы, же болбосо бул эсеп сандарын Нурбаткен командасы сактап кала алабы? 5 минуттан кийин байкап көрөбүз. Албетте бул эсеп сандарын сактап калса, кошулуп берилген убакыттарды эске алганда дагы 7-8 минутадай убакыт бар. Эгер ушул убакыттын ичинде Нурбаткен ушул эсеп сандарын эле сактап калса, же болбосо дагы бир гол жаратса, анда финалга чыгат. Алдыны көздөй. Мыкты. Эмилбек Эргеш Алиоğlu. Оң канатка. Ортого мыкты чыгарып берүү жана сол канатка бурууда топтун багытын. Кристиан Паул Айпанчага киргизилген топ жана баш менен сокку жолдош керек болчу. Биринчилерден болуп Нурбаткен командасынын оюнчулары жетти. Жана Джо командасында алмашуулар орун алат. Экинчи номердагы Атай Урустамбеков оюн талаасын таштап чыгып кетет. Анын ордуна 18 номердагы Искендер Асанбеков оюн талаасына кирет. 15 номердагы оюнчу Орозбек Абдраимов оюн талаасын таштап чыгып кетет. Анын ордуна 69 номерде Мухамбет Али Бахтиеров оюн талаасына кирет. Ушундай алмашуулар Джо командасында. Капталсыгынан кошуп берет Кристиан Паул. Эреже бузуу жана сарайып кагаз. Алмашууда кирген 21-ордундагы Исабек
Жураев Сарайып кагазга душар болуп отурат эреже бузуу менен биргеликте. Бүгүнкү оюнда кызыл айып кагазын көрдүк, сары айып кагазын көрдүк, гол көрдүк, айыптоон көрдүк, алмашууну көрдүк болгону, бурчтан чыгарып берүүнү көрдүк болгону, пенальти гана боло элек. Калганын бардыгы болуп бүттү. Капталсыздыгынан кош берет. Жок, бурчтан чыгарып орун алат. Кристиан Паул бурчтан чыгарып берет. Кристиан Паулдан көтөрүлгөн топ жана алдыны көздөй. Даниэла Добраштан бардыгын көзөмөлдөп турат. Алдыны көздөй. Жана жазгырып өтү. Айпанчанын ичине чыгарылган топ жана мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаш керек болчу. Оюндун негизги убакыты аягына чыкты, урматтуу көрүүчүлөр. Жана башкы калыс 6 минутта кошуп берди экинчи бөлүккө. Жо командасы мындай мүмкүнчүлүк кайра кайтып келбейт. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жиберди. 6 минутта демек убакыт бар. Эсеп сандарын теңдегенге жана экстра таймга өтүп кетишибиз мүмкүн эгерде Жо командасы 6 минутада эсеп сандарын теңдеген болсо. Өзүңүздөр байкагандай, Жо командасы акыркы минуттарда чабуулун күчөтүүдө жана кооптуу чабуулдарды көп кылгандыгын көрүүдөбүз. Алдын көздөй жана Анур Баткен командасында чабуул, эреже бузулган жок. Эреже бузулду. Жыйырма биринчи номурдагы Исабек Жураев эреже бузду. Исабек Жураевде бир сары айып кагаз бар. Дагы бир сары айып кагазга дуушар болсо, демек оюн талаасын таштап чыгып кетүүгө мажбур болот. Андыктан абайлашы керек. Сол канатка Кристиан Паул бир оюнчусун жазгырып өттү жана дагы бир чыгарып берилген топ биринчилерден болуп жана сокку жолдоп көрдү. Оң канатка дагы бир чыгарылган топ жана артка. Коргонууда мыкты. Оюнун жоготкон жок Нур Баткен. Бирок чабуулга жол берип жатат. Дал ушул сол канаттан Кристиан Паул байкасаңыздар бир эмес бир нече жол айпанчанын ичине чейин кирип баруудан сол канаттан эмнегедир чабуулду көбүрөөк өткөзүп жибергендигин көрүүдөбүз. Алдыны көздөй жана оюн уланат. Эреже бузулду. Алмашуулар орун алат, урматтуу көрүүчүлөр.
Жалғыз голдун автору ойын таласын таштап чыгып кетет. Тагырага Нуртилек Файзиматов, анын ордуна 8 номердагы Замирбек Топчубаев ойын таласына кирет. Кош берилген 6 минуттан 3 минутасы артта калды, урматтуу көрүүчүлөр. Демек 3 минутта финалдан алыстатып турат Нурбаткенди. Экинчи кабат тоо үчүн күрөш. Кайрадан сол канатка. Жана каптасына чыгарып жибеrini туура көрдү Эмилбек Эргешали уулу. Тобокелчиликке барган жок. Абдул Сейит жанында өнөктөшү менен Айдар Аламкулов алдын көздөй. Болот Астралиев Айпан Шанишине киргизилген топ. Жана дагы бир киргизилген топ, жоготуш керек. Айдар Али Эргешев. Бул пас эмес болчу, Айдар Али Эргешевке карата. Бул пас болгондо анда айыптообун сураса болот эле. Алыны көздөй. Оң канаттан. Алдыны көздөй чыгарылган топ жана экинчи кабаттан биринчилерден болуп Нурбаткен командасынын оюнчусу жыйынтыгында бурчтан чыгарып берип орун алат. Кошулуп берилген 6 минуттан 1 минутасы калды. Стандарттык абал Жо командасында. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ жана баш менен сокку жолдонду, бирок дарбаза устунан жогору. Айдар Али Эргешевке карата. Эреже бузулган окшойт. Же дарыгердин көмөгүнө муктаж. Акыркы минута, акыркы секундалар. Алдыны көздөй. Жана калыстын ышкырыгы жаңырды. Урматтуу көрүүчүлөр, Жо командасы жана Нурбаткен командаларынын беттеши 0-1 эсебинде жыйынтыкталды. Жана Нурбаткен командасы өзүнө ишенимдүү түрдө бир гол артыкчылыгы менен финалга чыкты. Финалды эртең саат 16:00 көрө аласыздар. Ал эми бүгүн 16:00 дагы эки команда кезигишет. Бостери жана Токтогул командалары. Дал ушул эки команда 16:00 бүгүн кезигишет. Эгерде ошол эки командадан кимиси жеңсе, финалда Нурбаткен командасы менен беттешет. Жеңилгендери Жо командасы менен 3-4 үчүн ойношот. Андыктан бүгүн эртең дал ушул улуттук лиганын кубогунан алыстабай туруңуздар, Элтер Билим каналынан алыстабай туруңуздар. Сиздер менен кайрадан 16:00 көрүшкөнчө бара болуңуздар. Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экенин билем. Мен Мерим Жуманазарова, 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Optima Bank менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга.
Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экендигин билем. Мен Айпери Медет кызы 33-чү Жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банк менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга! Мен чоң максатка жетүү жолунда колдоо канчалык маанилүү экенин билем. Мен Шашанбеков Жоламан 33-чү Жайкы Олимпиада оюндарынын катышуучусумун. Оптима банкы менен биргеликте кыргызстандык Олимпиада катышуучуларын, ошондой эле келечектеги чемпиондордун муундарын колдойбуз. Алтын үчүн алга!